Абдилямит Матизаков, Пыштак. Аңгеме. Кош терезеси тоону караган кенен үйдүн таңкы тынчтыгын темирмештеги дуулдап күйгөн от бузат. 7 жашар бала мурду коюлуп түшкөн меччидеги кемпирдин колтугунда мештин кызарган бооруна бызылдатып күкүрт жагат. Сары жалын сөөмөк үчүн көгүзүп баратканда талын таштап жиберет. Ага эски пөстөктүн пысырап күйгөнү кызык. Чылпылдатып өрүк какшымеген кемпир баланы далыга домдомуш болот. Өрт чыгарат экен, оюндан от жагат болуп, акылы толот деген сайын артына кеткен эмнеси ботом? Бала тил алчаак. Күкүрттү шылдыратып мештин түбүнө таштап койду. От быпылдап сүйлөдү. Чала кургаган тыттын тарашасы да. Эне айта бер. От эмне деп атат? Кемпир козголду. Ойдо жок кепке бүлпүлдөп күлүп атып, оозундагы өрөктүн кагын жутуп ийди. Дөрбөчү, от дагы сүйлөйт беле. Кемпирдин үнүн уккандай от тынчыды. Көп өткөн жок. Тытчыгачы чогатып баягы сөзүн кайталады. Бир нерсе деп атат, тыңшасаңыз? Балага кошулуп кулак түргөн кемпир эми үндөбөй отурду. Бала мештин алдынан жөргөмүш көрдү. Чыйрактыгын карасаң, тарбалаңдап баланын салаасынан түшө качкысы келет. Эрмек таппай отурган неме кое береби? Бутунан чымчып тарбалаңдатып өйдө көтөрдү. Сен кимсиң? Эмнеге үндөбөйсүң? Ким менен сүйлөшүп атасың, Жунус? Кемпирдин кулагы сак, көзү азиз. Күн чыкса, нуру бетиме тиет деп ойлойбу, бирдей терезени беттеп отурат. Жөргөмүш эле. Кимсиң деп атам, атың ким? Мен менен сүйлөшкүң келбейби? Дөрбөчү апенди. Курт кумурска менен да адам сүйлөшчү беле. Убал, ары кое бер. Булар Кудайдын бир куураган макулуктары. Күнүн көрсүн. Атын айтсын, болбосо аты Жөргөмүш. Эне, сүйлөшкүм келип атат, зериктим. Кемпирдин жүрөгү зырп деди. Бала да жалгыздыкты көтөрө алабы? Алга буга алаксыса, же эрмек боло албайм. Карыбасаң карыбай өл. Жалгыз баланы үйгө камап. Көздү айтсаң бир жактан, соолубасаң соолубай кал. Жөргөмүш жан талашып атып, кутула албасына көз жеткенде, алаканда чалкасынан түшүп кытмыр күлгөн баланы көрүп кемпирди, алардын артындагы эртели кеч өзү кыбырап жүрчү текчелерди, идиш аякты, шыпка чейин тирелген жүктү тиктеп тынч жата берди. Кое берейинби? Баланын ак көңүлү кармады. Мукурап үмүтсүз жаткан Жөргөмүштү таарга койду. Ошент балам, убал. Адагы сага окшогон бирөөнүн бейкүнөө баласыдыр. Же темсилеген эне чыгармага окшогон. Бизге залалы тийип атыппы? Эне баланын бешинесинен сылады. Жөргөмүш шок колдон кутулганына ишенбей, баланын кылыгын таразалап аткан өңдү жылбай жата берди. Жөргөмүштүн баласы да болобу эне? Апендинин сүйлөгөнүн кемпир бүлпүлдөп күлдү. Анан асмандан түшүппү? Булар дагы биринен бири көбөйөт. Анда болбоду бу Жөргөмүштүн баласы, деп ойлоду да өз оюна өзү сүйүнүп кетти. Анда сени кое бердим, Жөргөмүштүн баласы. 4 тарабың кыбыла, тайраңдап ойнап жүрө бер. Ошентип улум, шилекей алышып, акыреттик дос болуп ал. Биз кичинекейибизде ошентчилек. Кел эмесе, акыреттик дос бололу. Бала шилекейлүү сөөмөйүн барар жагын билбей аткан Жөргөмүшкө тийгизди. Ошону күтүп тургансып, ал башы оогон жакка жөнөдү. Эми Жөргөмүш жакшылыгыңды унутпайт улум. Мынан биякка таанып калды сени. Көргөн жерде бул бала менин акыреттик досум деп эстеп жүрөт. Мен муну тааныбайм да. 4 аягы тыбырап, пөспөктүн жүнүн аралап, уруп салып бараткан досун мындан кийин көргөн күндө да тааный албасын ойлоп, чындап эле баланын ичи ачышты. Бала багып алуу Сыргененин оюна да келген эмес. Карыган маалында бешинесине жазса каякка барат. Кушубак жээне бир күн эле маңдай тиши түшкөн, бакырайган коен көз баланы атына учкаштырып кирип келди. Эже, бу баягы кара курт чагып өлгөн гүл баардык тагамдын жалгыз туягы.
Үйüne токтобогон дайды тайы жеңеге туш болгон экенбиз. Бала эле убал болуптур. Ар кимдин колун карап, оокат тапса таап, таппаса тишинин кирин соруп ушул акыбалга келиптир. Апасынын каякта жүргөнүн киши билбейт. Ушундай да адам болот экен. Балдар үйүнө жеткирсемби деп ойлоп, кайранан айныдым. Жаныңызда жүрсө, эрмек, караган болобу деп, сиз менен маселеттешкени келдим, дейт аттан түшүлек жатып. Сыргененин оозунан кеби түшүп, жүрөк түпкүрүндөгү эски жараты сыздап чыкты. Сабоодо жетилген 3 уулун согушка узатып, 3 жылдын аралыгында үчөөнөн тең кара кагаз алып, үстөмөнүнөн жыгылганда жаш эле туруп, кундуздай чачы агыла болгону жалганбы? Көз айтмарек кенде иштеген оорукчалдын эмеле тагдырдын мындай жүгүн көтөрө албады. Андан бери канча жыл, канча мезгил тогошду. Сыргыны бирөөгө башын байлаган жок. Жалгыз үйдө жалгыз жашап карыды. Жалгыз деп айтканда туура болбос. Тууган уругу бар, эл бар экен, жалгыз беле. Кушубактын далдаасынан башын кылтыйткан бала шакмар шыйрагын кыбыратып, мурдун шор-шор тартат. Жетимдиктин каткан чери муңайым көздөрүнөн билинет. Ичи элжиреген эле кош колун сунду. Келе кой. Жатыркаган жетим боюн бербей, колдон суурулуп качаарында кушубак чыбык кезеген. Корс неменин попузасы аны сестейтти. Гүлбаардагы көргөн күнүң эсиңден чыгып кеттиби? Затың менен эжемдин үйүндө жүргүнүң. Сага эле жакшы болсун деп атабыз. Качканды сага ким коюптур? Кантесиң кушубак? Бирөөнүн баласы бул. Катуу сөзүңдү көтөрөт беле. Өзү зорго жүрсө. Айтпаса адамдын жанын чыгарат. Ырай оройлуу жакшына бала турбайбы? Атың ким? Курут жейсиңби? Эне кемселинин чөнтөгүнөн курут өрүк алып чыкты. Жүрөгүнүн сары суусун алган таш боор апасына болгон тоң, эненин жылуу мамилесинен жибип, баланын көңүлү көтөрүлдү. Сырга кемпирдин уулу ушул турбайбы дешип, аксакалдар Жунусту көргөн жерден дуасын берет. Кайриет, баланы жоктоп баскан жан болбоду. Жунус келгенден биякка эмне экенин ким билсин, согуштан абыт болгон балдары эненин түшүнө көп кирет. Түн бир окумунда чоочу ойгонот да, томурайып ачынган уулун жаап, көргөн түшүн көңүлдөн сыдырып, муун бошотмой адат тапты. Андайда какшыган кош кареги жаш чыгара албай бир сыздап, жаны көзүнө көрүнөт. Көрсө, кырсык каш кабактын ортосунда экен. Ошо коогалуу түн эки мусапырдын эсинен чыгабы. Эрте жатышкан, баланын уйкусу качып, Сыргене көңүлүнө жакын баягы Ак Бермет сулуу жөнүндөгү баянын божурап кирген. Алма жесе алкымынан көрүнгөн Ак Бермет сулуу ошол түнү жылдыз санатып, бакшыларга төлгө салдырат. Жунустун кыялы жылдыздуу асманды аралай учат. Ошо жылдыздар, ушу биздин асмандын жылдыздарына окшош бекен. Энесинин тарашыдай колу жуурканын камтылайт. Уктадыңбы? Угуп атам. Баян уланат. Коңурун, тааныш обон. Караңгыда Ак Бермет сулуу өзү сүйлөп аткан сайт. Эне, азырда ушу Ак Бермет сулуудай кыздар барбы? Уштаптабы? Бар эмей, пенде баласынан чырайлуулар чыга берет. Чоңойсоң ошондой чырайлуу десе чырайлуу, акылдуу десе акылдуу кыздын бирине куда түшөм. Кудай эсен болсо сенден небере көрөм. А сиз Ак Бермет сулуунун өзүн көрдүңүз беле? Аны көрүш кайда? Болду, түн оп кетти, укта. Тебинбе, ачынасың. Эки мышык дүрбөшүп, чыркырашып, куду терезенин түбүнөн куушуп өттү. Эне келме келтирип четке тü демиш болду да, башындагы эки кат урумболдун бирин чечип, экинчисин чекесине бекем бууп, Хотман таңга жеткизе көр деп, жуурканды үстүнө сепкен. Ошондо көзүнө кара чаар жылан чабылгандай болду. Кареги тикен сайгандай кыйлага өйүп, анан көзү илинген. Эртеси Кутман күндү көрө албай, тиричиликтин күйөөсүн гана угуп, төшөгүндө жыла албай отурду. Жарык түйнө чылк бүтөлүп, дүлөй караңгылык. Түшүнбү деди бир ою. Жакшылыкка жоруда, түшүн болуп калгай эле деп сыздап ийди бир ою. Жунустай, Жунус, турчу. Кудай көзүмдү алган бейм. Көрбөйм да тууба. Сенин көргөн күнүң эмне болот эми, Жунусум ай. Тирилигиң кантип өтөт? Коңшуларды чакырчы.
Çala uyku bala söğürden жылмышып, enesinin balbıldagan irmelbegen gözlerini jal-jal tiktep, gözünü albay, ozоңдогон boyunça uydan atıp çıktı. Kışta çıktı. Kayriyet, kuşvak jeni düşürtken kömür жазga öp çap jetip berdi. Elde bolgon жаңылыктын baarını sırgayınege jetkizip, anın sırt menen kattaştığın üzbegen uşu Junus. Tuğa, eki gözümde alıp, anan çıraqtay kılıp uşu balanı beri koygonun, dep ene keçirgen tağdırına tuğup kıladı. Asti eşkinin duyağın kemitpedi. Soğuşka deseng andan ötken mal barba. Zarıqta pul boladı. Bağıp qıynalam debeysin, kezüge koşup uağında közdep al, bolgon tüşüge oşa. Жазында koş-koştop, gögönge ulaq baylaysın. Azırınça ene balanın andayla puldun közün qaragan muqtajlıkları bol elek. Sırgınenin pensiyası turad. Alda tuğra Junustun koluna saladı. Bala da eskertip koyadu. Dayındığı jerge bekit. Unutup kalasın. İzdeşkidey köz bolsa kemen de. Bir saparda pensiyasının kүйücüm koluna berip atıp, gezdin astına katpa, çıçkan şorun berbesin, dep koygan. Çıçkandarın şişi toldu, dep kıjınsa bola ucunuz. Kapkan taap durup, kıram. Nan salıngan sandıkka bekite tur. Xirata arsın timele. Kekengenin menen üyüngді çıçkan bastı. Şorkeldey kör ekenimdi bilevi, tuğa. Huddu aya kaldıman kuğuşu ededi. Mışık suraştır dep tilim teşildi. Eldin birinden çıkar ele. Bizdikinden mışık turavı? İyi, жылан çıkıp bizdikinden. Al emne degenin? Karaş kerek, üyden bir joğoldu japay olup gidetmiş. Süyleböçü, men turam, sen turasın. Bir mışıkты bak albay emne. Mektepte жүрсөң mağa kıran bolot. Boluptur, tamam. Mışıktan köp neme jok. Ertesi Junus köçönün başındağı artık şopurdun Jonu temgil mışığını götürüp jetip geldi. Enenge köň mışık demne kılasın? Andan göre küçük bakpaysыңар mı? Üňördi korup beret, deptir mışığın berip atıp şopur. Çıçkan aldıram, ukum tukumun kırıp tügötkönden keyin mışığыңızды kayırıp berem, deptir ağa Junus. Sıyqor mışık eken, ağa buğa süykönüp, üy içine tezele üyür aldı. Eneminin balanın katarında jegenden jeyt, jatsa da töşöktün ayağına kirip jatadı. Jegenin aktadı, üy içinden çıçkan jorgulotpaydı. Birok keçkurun üydün şıvı kıtıraç oldu. Bu degen kalar çıçkandar. Tukum özülbödü. İlgeri ataňnın barındele üydün şıvı menen bir bolup, ıraň suuktar bir azayıp bir köbeyip jatışar ele. Tajaganda koluma bakan karmap, birden tumşukka jançıp düşsöm dep üydün töbösüne alkınsam, ıramatlığı ataň bir ay kölük şele. Tek koyçu, bu makuluktartında körör günü içer suusu bolatmış, ualına kalba. Kulağıbız könüp bitbödü, dep kolumdan bakanda alıp koyur ele. Bular oşondan beri bizniydi, dep kempir üçkürüp koydu. Oşol boldu, çıçkan attuğunu tıp-tıйпыл joygon menen sıyqor mışığı üýrengen jerinden ketpey koydu. Junus sözüne turdu. Mışıkты 2-3 merte şopurdukna jetkirip taştadı. Kayr ele artından kelip oladı. Tün içinde tırmalap beşikti açatda köngen adatı menen töşöktün ayağına kirip jatkanyçı. Oşol boldu mışık üýde saar geç kempirin janında. Jondan sıla oturatda makluk bolgonu menen bar joktu düşünöt towa dep koyat. Kelgen ketkenini gözünçe. Jeňiş günü jakındap kaldı. Mektepke şaşkan Junustun aldın turup, ene gün sayın taktaydı. Kança gün bardağı mayramga. Ulu esebine tak, joğunan jaňylbaydı. Mayramga bir hafta kalganda eçkilerden sütün koňşu kolоңдорго berdirbey çoğulttu da, Junus ekölep kazanga başırıp, bir jakşına pıştak jasaşdy. Künjesin dep, çiğge jayılgan pıştakты çımçıklardan korup oturup, Junus, mınça pıştakty emne kılabız ene, dep kızıkkan. Mayram günü elge alıp çıkabız. Sırgınenin ünü kündögüden başkaça şankıp çıktı. Junus bu üýden birinci jolu jeňiş mayramyn tosup atkan. Jeňiş gün, safkozdun burburduk çarbagında eldin köptügünün başa daşadı. Barının üstü başı jaňy, жүздөрү külüp jaýnaýdy. Jaýma bazar, türkün şire jaşbaldardy azgırıp, stadion jaktan arkyly oýunga tamaşa kılgan eldin uudusu basılbaydı. Sırgıne kuralın kökürögüne kıskan eki jokerin esteligi tuşka çakan stolçuk koydurup oturadı. Tizesinde jaypa tabak.
Табақта тилим кесілген пыштақтар. Жаңы костюмшым кийген Жунусу жанында. Көтөргөн калтасы бар. Анысында толтура пыштак. Эстеликке гүл койгон көпчүлүк эне менен баланын жанынан өтүшөт. Арба сырга, о майрамың кут болсун. Көкүрөгүнө орден медаль илген ветеран карылар жолду кесип, кемпирдин колун кармап учурашат. Бар болгула, өзүңөрдүкүн кут кылсын. Пыштактан алгыла, балдар маатаган оокаттан ооз тийгиле. Жайпа мискейдеги пыштактын чети оюлбайт. Жунус курактуу кызды жетелеген ак сакалы бапыйган чал салмак менен басып келип, зейни кейгендей баш чайкады. Сырга, о демдүүсүңбү? Бул мен орозмун, тегирменчи орозчу. Таныдыңбы? Көздөн болсо ажырапсың шорду. Карыганда адам абат боло эле. Кыштагыңды көтөрүп дагы келипсиң да. Тааныбай анан, эсенсизби? Балдарды сиздин тегирмен менен бакпадыкпы? Келем да Ороз ака, бу күнү үйдө отура аламбы? Балдарымдын майрамы көнүп бүтүпмүн. Куру кол келгим жок. Пыштак жеңиз. Тегирменчи чал кызына бир кесим пыштак алып берип, өзү бирди жеди да, кемпирдин майдандан кайтпай калган уулдарына дуа кылды. Үч уулуң үч жагыңдан чынардай жетилип, көргөндүн көзү сүйүп турганда апа туруш колуңдан жылып кетпедиби? Үчөө алтуунун 12 баш атаганаты. Арманың тоодой эле Сырга. Колдон келген арга уш экен, эмне кылабыз? Пыштак десе, жантыгынан кетчү балдарым. Бир казан бышырсам, бир отурган эле түгөтүшчү. Омсуңдогондорун айтсаңыз. Дагы дешет. Дагы каяктан? Топ-топ бышырган сүтүм ошу болсо. Кененчилик турмушка жаңы жетишкен маал эмес беле. Жаныңдагы ким? Дейт тегирменчи о кыйладан кийин. Уулум, Жунус айтасызбы? Деди кемпир. Чоң жигит болуптур. Эки аягынан шамал өтүп турса, эртең эле сени алаканына салат. Кайыр эмесе Сырга. Кайыр Ороз ака, эсенчилик болсо учурашып турабыз. Эне алдындагы табагын оңдой кармап, тегирменчи тарапка баш ийкейт да, тегеректи өтүп аткан элди чакырат. Пыштактан алгыла. Согуштан абыт болгон балдарыма арнап, эчкинин сүтүнө бышырганмын. Жеп кеткиле. Табактагы сапсарык пыштактын үймөгү саатына жетпейт. Жунус калтыдан пыштак алып, табакты кайра толтурат. Эне жан жагына кылчайтат. Эне жан жагына кылчактайт. Ширин бышыптыр, жерсе экен. Балдарымды эскерип дуа кылып коюрса болду, деп жака белинен өтүп аткан элди тыңшайт. Үч бирдей уулун алакандай кара кагазга алмаштырып, үч бүктөлгөн күнү ушул өтүп жаткан эл кайгысын тең бөлүшүп, өйдө болсо өбөк, ылдый болсо жүрөк болгон. Уулдарын эл билет. Эстелик тургузду. Пыштагыңыз канчадан эне? Ноча жигитти жандаган кыздын сапсары быштактан көзү өтүп кетти. Жигит кайдыгер. Эми көргөнсүп Жунуска эле аңкаят. Булар жанараакта шаар тараптан келген автобустан түшкөнүн Жунус көргөн. Эмне дедиң, кызым? Сыргыны укса да укмаксан болуп, алдыдагы адам бул жердикпи же бөтөн жердикпи билип коймокко сураган. Пыштагыңызды сурап атам, 2 кесимге канча төлөйбүз? Деди доошун бийиктеткен кыз жигиттин чөнтөгүнө кол салып, майда тыйынды өзү ууштап чыкты. Ара жолудо энеңдин кулагы катуубу? Деп Жунустан сурап койду. Экөөнү алмак салмак караган бала таарынбады. Пыштак бекер, каалашыңар чала бергиле, деди кайра кичип эйил. О, жыргалбы? Деп кыз күлүп жиберди. Узун жигит да жылмайды. Биз көп албайбыз, 2 кесим эле. 2 эмес, 3 алгыла, ала бергиле. Жунус, өз колуң менен алып берчи. Меймандар окшойт, тартынып атышат. Жан жигит, жаналы, кубаталы деген 3 уулумду эстеп койгуланын айндар. Силердин агаңар эле уруштан абыт болушту, эстеп койгула. Сыргыны да пыштак ууштап кыз менен жигит тарапка сунду. Жегиле, жегениңерден калганы бар дагы. Кыз менен жигит түшүндү, баягы күлкүсү жок, жүздөрү бозоро түштү. Кечирип коюңуз, биз түшүнбөй эле, деди кыз. Рахмат эне, деди жигит аста уялыңкы. Ал Жунусту да алга таптады. Көздөрү учкундап чыгыптыр. Алар калың элге сиңип кеткенче, жолдун боюндагы кайрымдуу эне менен каргадай балага кылчактай беришти.
Түшкө жетпей пыштактын түбүнө чыгышты. Бели уюп, буттар уктап калган сыргыне таягына сөйөнүп, кыйлада боюн жазды. Элдин соогуна калдык. Балдардын арбак ыраазы болсо болду. Кана, жейиштир, басалы. Жунус мис табакты калтага сойлотуп, оозун бууп көтөрдү. Бир колу менен энесин жетеледи. Аркаңдагы эстеликти көрдүңбү? Ошо жакка баштап бас. Караандарын көзүмө сүртүп жүрчүлөм. Эми ага көз кайда? Узун кыска болуп, эстеликтин алдында турушту. Жазуусу бар эле. Көзүң жетсе башынан түшүп окучу, деди эне. Бала ак мраморго чегилген жазууну кыйлага карап, анан эжелеп окуду. Күн нуруна көзү жылжүйөт. Чүчкүрдү. Чымчыктын канатындай алаканы менен көздөрүн калкалап алды. Башындагы топусу жолго түштү. Караган жок. Улуу ата мекендик согушта курман болгон айылдаштарыбыз Айтмареков Жанжигит, Айтмареков Жанаалы, Айтмареков Кубаталы. Эненин азгын өңү ого бетер суданып, магар алган эринин калтырак көбөйдү. Алы куруп бараткандай тарамыштуу колдору колдон түшпөй сыйдаланган таягына асылып калды. Жанжигитим, Жанаалым, Кубаталым, атыңардан айланайындар. Силер көрбөгөн, силер жетпеген майрамга каржайып мен жеттим. Эл жетип отурат. Ак сүтүмө ыраазымын. Бул дүйнөдө ак сүтүмө ыраазымын, балдарым. Таяк таянган сырга кемпирди жетелеген бала балбан күрөштү тамаша кылган калың элди көздөй шашып келет да. Күрөштүн кызуу жерин көрсөм деп ынтылат. Бала да. Ушул күндөн тартып, энесинин көзү өтөр өткөнчө ак мраморго чегилген агаларынын аттарын окуп берип турарын. Майрам сайын энеси экөө эчки сүтүнөн пыштак жасап элге алып чыгып, алардын арбагына дуа кылдырып жүрүшөрүн ал билген жок. Бала да.